Мен өзүм жеке оюм мындай пакеттер болот го, ошо пакеттер эмес, мындай башкача эмеге салыш керек да, же болбосо вообще чыгарбаш керек негизи. Там азыр жаш балдар деле бар болуп, мен кечеге көрдүм, 7 класста эле барып ошо тамеки алып же эме алып да, сурапчы. Кагаз салып ошо кетип атат. Азыр эң жаман али пакеттеги Индия чыгарган неме болуп атат. Синус. Ошол катуу кетти. Аны эмелерде азыр фрунзе эмелерде сатып атат. 18 жаштан эме болмайча албайт экен, бирок аны беришип атат да. Ошого карабайчы, ошо эже. Тыюу салыныш керек го эми. Аны чыгарбай эле коюш керек негизи. Анын пайда жерлери жок деле да мындай. Тамеки сыяктуу жаштарга өтө зыяны немелер бар. Если запрещать так как бы законодательством, то будут подпольно все равно заниматься этим. Ну, можно запретить, и тогда все будут покупать сигареты. Жок, муну тыюу салганга азыр тыюу салыш керек. Себеби илгерки адамдар насыбайды тарткан алар айла жоктон болгон да. Азыр эми бары жок бар да. Жаштар түшүнүп калды. Насыбайдын эң жаман жактары ушул баягы тилдин астын куртканан оозду састап мындай жаман жыттар келтирет да. Ошол жака жаман. Насыбай бул ар кандай мамлекетте деле, Кыргызстанда деле бирдей зыян алып келет да. Бул насыбайды сатпай коюу дагы бул чечүүчү жол деп айта албайм. Анткени насыбайды сатпай койсо деле башка жактан өздөрү балким деле эме кылып алышы мүмкүн да. Ошондон да контролдоп кылса, ошол менен туура деп ойлойм. Эми насыбайды тыюу салыш керек. Мисалы тамекиге деле тыюу салынып атпайбы? Саламаттык сактоо министри сиздин ден соолугуңузга зыян келтирет деп. Ошол сыяктуу эле тыюу салыш керек. Анан калган адамдын эрки. Эми мыйзам жыгында, конечно, тамеки чекпегилердин муну да тыюу сала албайт. Бирок дайыма тыюу салы сөздөр, ураандары, чакырыктары жүрүп туруш керек.